Бул гүлдөр маанайды көтөрөт да иштен чарчап келгенде. Иши машакаттуу өтүшү. Гүлзада Матаева Жалал Абад шаарынын тургуну. Ал 14 жылдан бери үй шартында гүлдөрдү өстүрөт. Гүлдөргө кандай кам көрүү керектигин интернет булактардан карап, атайын окууларга катышып, бул жаатта билимин өркүндөтүп келет. Алгач мен өзү гүлгө кызыкчу деле эмес болчумун. Анан баягы өзүм үйгө 1-2 гүл өстүрүп, ошонун улам кызыгы пайда болуп, өстүрүп калдым. Бул гүлдөрдү бул айнекте баардыгы бирдей болгону менен гүлдүн 30 түрү бар. Айырмасы баары бирдей, гүлүнүн айырмасы болуп бөлүнөт. Жарнама деле кылып сатпаймын. Бири-биринен угуп эле ошентип клиенттер өздөрү келе башташат. Эми мен буну ушу кичинекейди буну идишке отургузамын. Бул кара, бул биринчи, бул экинчи болуп атпайбы, бул үчүнчүсү. Анан мен 4-сүндө монтип идиштерге отургузамын. Анан ушинтип чоңоет, анан мен сатыкка чыгарам да. Мында баш аягы 300дөн ашуун гүлдүн түрү бар. Алармандар жаз, көз мезгилдеринде көйөт. Жаңы гүлдөрдү өстүрүүдө уругун же сабынан кыркып алат. Ошондой эле кайсыл жерге барбасын өзүндө жок гүлдөрдү алууну адатка айланткан. Бул жерде гүлдүн 300дөй түрү бар. 300дөй түрүнө баарына бирдей кам көрүлбөйт. Кээ биркиси күндө суу ичкендери болот. Кээ биркиси ара күндө ушундай суу куюп турабыз. Гүл назик болгондуктан ар бирине өзгөчө көңүл бурууну жана эмгекти талап кылат. Ар бир гүл менен жан дүйнөсү аркылуу сүйлөшкөн каарманыбыз канча жалбырак алып, эмнеге муктаж болуп жатканынан бери байкап турат. Бул эми азыр бизде чакын эле да. Буюрса чоң пландарыбыз бар. Чоң бир теплица куруп, гүлдөрүбүздү ошо Кыргызстандагы бүт аймактарга сатсакпы деген оюбуз бар. Бул гүлдөргө кароо керек. Сөзсүз түрдө. Себеби алган адамдар бизден гүлдөтүп туруп алат дагы жашы боюнан. Алып баргандан кийин эле солуп калды же гүлдөбөй калды дешет. Бул гүлдү биз күндүгө карайбыз. Өзүм өстүргөн гүлдөрүмө кам көрүүнүн жолдорун кандай гүл албасын, кам көрүүнүн жолун айтамын. Эмгек гана эрезеге жеткирет. Гүлзада айым алдыда талыкпаган мээнеттин арты менен күнөскана ачууну көздөп жатат. Ошондой эле чет өлкөдөн гүлдүн дагы да өзгөчө түрлөрүн алып өстүрүү менен кыз келиндерге кененден өзүнүн кеңеши менен бөлүшсөм дейт. Эльвира Аширбекова, Жанузак Нурдаулет уулу, Жалал Абад шаары.